Бисмиллахи-рахмани-рахим. Эң мыкты инсандар, Азирети Билал бин Рабах разияллаху анху. 2020 жылдын 11 сентябрында Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын 5-чи халифасы Азирети Мырза Масрур Ахмад аядаллаху таала бин Насрихил Азиз окуган жума кутбасынын кыскача маани мазмуну. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын Бадр согушуна катышкан улуу мартабалуу сахабасы Азирети Билал бин Рабах разияллаху анхунун улуу мүнөзүнүн жагымдуу баяны. Азирети Билал разияллаху анху эң биринчи азанчы болуу сыймыгына ээ. Ал сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү кезинде сапар учурунда дагы, өз шаарында болгондо дагы азанчы кызматын аткарган. Улуу Британиядагы Джамия Ахмадия университетинин студенти, Бельгиянын тургуну урматтуу Рауф бин Максуд Кенже, Пакистанга караштуу Исламабад районундагы Ахмадия мусулман жааматынын амиринин орун басары урматтуу Зафар Игбал Курайши мырза, Сенегалдагы сыйлуу Кабни Кабажы Кате мырза жана Пакистандын жогорку сотунун адвокаты урматтуу Мубашар Латиф мырзаны эскерүү жана гайып жаназа намазын окутуу. 2020 жылдын 11 сентябрында, башкача айтканда 1399 хиджра жылынын 11 табук күнү Азирети убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын 5-чи халифасы Азирети Мырза Масрур Ахмад аядаллаху таала бин Насрихил Азиз Англияга караштуу Тилфордтогу Исламабадда жайгашкан Мубарак мечитинде окуган жума кутбасынын кыскача маани мазмуну. 2020 жылдын 11 сентябрь күнү Хузур Аянвар аядаллаху таала бин Насрихил Азиз Англияга караштуу Тилфордтогу Исламабадда жайгашкан Мубарак мечитинде жума кутбасын окуду. Ал кутба эл аралык МТА Ахмадия мусулман телевидениясы аркылуу бүткүл дүйнөгө көрсөтүлдү. Азан айтуу бактылуулугу урматтуу Рана Атаур Рахим мырзага насип этилди. Ташахуд, Тавуз жана Аль-Фатиха сүрөсүн окугандан кийин убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын 5-чи халифасы Алла Таала өзүнүн күчтүү жардамы менен аны колдосун мындай деп айткан: Бүгүн мен сөз кыла турган Бадр согушуна катышкан сахаба бул Азирети Билал бин Рабах разияллаху анху. Ал разияллаху анху Умайя бин Халафтын кулу болгон. Азирети Билал разияллаху анхунун энеси Абиссиниядан болгон. Ал эми атасы араб жеринен эле болгон. Ал разияллаху анху Мекке же башка бир рабаят боюнча Сурах жергесинде төрөлгөн. Билал разияллаху анхунун өңү буудай жана кара түстөй, денеси арык, чачы коюу жана жаактарындагы эт өтө аз болгон. Азирети Билал разияллаху анху көп жолу үйлөнгөн, бирок ал балалуу болгон эмес. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Билал разияллаху анхунун Хабашистан элинен эң биринчи болуп ыйман келтиргенин айткан. Исламды кабыл алганы үчүн Азирети Билал разияллаху анхуга катуу азаптар берилчү, бирок ал ар кандай кыйынчылыктарга чыдап, Аллахтын жалгыздыгынын ураанын Ахад Ахад, Алла жалгыз деп көтөрүп турчу. Бир рабаятка ылайык Билал разияллаху анхуну кожоюндары жерге жаткызып, ага таштарды жана уйдун терилерин таштап, сенин кудайың Лаат жана Узза дей башташкан. Бирок ал Ахад Ахад, Алла жалгыз дей берген. Азирети Абу Бакр разияллаху анху жогорудагы көрүнүштү көрүп, аны 7 укия, башкача айтканда 280 дирхамга сатып алып, эркиндикке чыгарган. Адамдар биз аны 1 унцияга деле сатмакпыз дешти. Азирети Абу Бакр: эгер аны 100 унцияга сатканыңар деле, мен аны сатып алат элем деди. Бир рабаят боюнча Азирети Умар разияллаху анху: Абу Бакр биздин сардарыбыз, жана ал биздин сардарыбызды, башкача айтканда Билалды эркиндикке чыгарган деп айтчу. Убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын 2-чи халифасы разияллаху анху Азирети Билал разияллаху анхуга чектирилген азап-тозоктор жөнүндө токтолуп, Билалды кожоюнун ысык кумдун үстүнө жаткызгандыгын, анын үстүнө чоң ысык таштарды коюп же жаш жигиттерди көкүрөгүнө секирүүгө дайындаганын айткан. Азирети Билал разияллаху анхунун Лаат жана Узза кудайлардын четке кагып турганын көрүп, Умайя ачууланып анын мойнуна аркан байлап, тентик адамдарга тапшырып койчу. Алар Билал разияллаху анхуну Меккенин көчөлөрүндө таштарга сүйрөп жүрүшчү. Натыйжада анын денеси канга боелуп калчу, бирок буга карабастан ал разияллаху анху Ахад Ахад, Алла жалгыз деген сөздү эле кайталай берчү. Бир аз мөөнөт өткөндөн кийин Алла Таала Мединада мусулмандарга тынчтык бергенде, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Азирети Билал разияллаху анхуну азан чакыруу кызматына дайындаган.
Ал разияллаху анху арабча шыйын тамгасын жакшы сүйлөй албай, ашхаду ордунда асхаду алла илаха илаллах дегенине Мединадагы акыйкатты билбеген адамдар күлүп калышчу. Ушундай бир учурда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, силер Билалдын азан чакыруусуна күлөсүңөр, бирок Кудай Таала аршта анын азанын угуп өтө сүйүнөт деп айткан. Азирети Билал разияллаху анху ас-сабикунал аввалундан деп эсептелинет. Ал разияллаху анху ислам динин 7 гана адам кабыл кылган учурда ислам динин кабыл кылган. Мединага көчүп барганда Билал разияллаху анху Саид ибн Хайсаманын үйүндө жашаган. Ал разияллаху анху жана Азирети Убайда бин Харис же Азирети Абу Рувайха Хайсаминин ортосунда диний тууганчылык түзүлгөн. Мединанын климатына байланыштуу хижранын алгачкы күндөрүндө мухажир сахабалар катуу ооруп, Меккени сагына беришчү. Азирети Билал разияллаху анху: «Эй Аллах, биздин жерибизден илдеттүү жерге карай кууп жиберген Шуба бин Рабия, Утба бин Рабия жана Умайя бин Халфка каргыш болсун» деп айтчу. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: «Эй Аллах, Мединаны биз үчүн Меккени сүйгөндөй сүйүктүү кылгын, жада калса андан дагы сүйүктүүрөөк» деп дуба кылган. Кадияндан көчкөн учурда туш болгон кыйынчылыктардан сарсана болгон ахмадийлерге насаат кылып, Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай деп айткан: «Бардык нерсени жогото алдык, биз көчүп келдик деген ойдон алыс болгула». Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мекен жана мал мүлксүз калып калганына өкүнгөн мухажирлерге өкүнчү. Бир күнү Азирети Билал разияллаху анху ысытма менен ооруп калып, ыр жаратып ызы-чуу чыгара баштаган. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам муну көргөндө капаланган жана ушундай нерсе үчүн келдиңерби деп айткан. «Мен дагы силерге капа болбогула, жоготконуңарды ойлобогула. Биз Кудай Таала жана ислам дининин өнүгүүсү үчүн жоготтук деген ойдо болуп, ыраазы болгула» деп айтам. Биз ахмадийлерге ошол кездеги халифа тарабынан биздин көчүүбүз Аллах Таала жана ислам үчүн гана деген насаат айтылган болчу. Бирок бүгүнкү күндө Пакистандын курулушуна да каршы болгондор аны негиздөөчүбүз деген билдирүүнү жасап, өздөрүнүн жалганчылыгы жана алдамчылыгы менен ахмадийлердин негизги жарандык укуктарынан да ажыратышууда. Биз диндин улуулугу жанага кызмат кылуу максатында көчүп келгенбиз. Бирок Пакистандын парламенти өз саясий максаттарын көздөп, ошол динди атоону да бизге тыюу салган. Бизге алардын кандайдыр бир ишеним катынын кереги жок. Бирок өлкөнүн ушул жасалма ээлери ахмадийлерге гана эмес, Пакистанга дагы ушундай зулумдук кылгандыгы өкүнүчтүүсү. Бул адамдар өлкөнүн аброюн түшүрүп, өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратып, термиттердей пайдубалын кемирип жатышат. Алла Таала бул өлкөнү ушул залим адамдардан тазаласын деп дуба кылайлы. Эми Азирети Билал разияллаху анхунун окуяларын жөнүндө кайра токтолоюн. Ал разияллаху анху сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу бардык согуштарга катышкан. Бадр согушунда ал ансарлардын бир тобу менен бирге Умайя бин Халфты өлтүргөн. Билал разияллаху анху сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын катчысы же казыначысы да болгон. Бир жолу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аялдарды садага берүүгө үндөгөндө, аялдар колдорун бүгүп, шакектерин чечип Билал разияллаху анхунун кийимине салып беришчү. Азирети Билал разияллаху анху эң биринчи азанчы болуу сыймыгына да ээ. Ал разияллаху анху сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүнүн аягына чейин азанчы бойдон калган. Сахабалардын кеңеши менен сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам намазга чакыруу үчүн коңгуроо жана сурнайды тартууга көрсөтмө берген. Андан кийин Азирети Абдулла бин Зайд разияллаху анхуга түшүндө азандын сөздөрү үйрөтүлгөндө, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ал түштүн Алла Тааладан экендигин жанага ылайык вахий аянда түшкөнүн айткан. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөтмөсүнө ылайык Азирети Абдулла бин Зайд разияллаху анху азандын сөздөрүн Билал разияллаху анхуга айтып турган жана Азирети Билал разияллаху анху болсо ал сөздөрдү бийик үн менен кайталап берген. Азирети Умар разияллаху анху ал үндү угуп, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кызматына келип, Кудайга касам, мен дагы түшүмдү ал көргөндөй эле көрдүм деп айткан. Азирети Билал разияллаху анху азан чакырып бүткөндө, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга кабар берүү үчүн анын эшигинин алдында туруп, «Хайя алас салах, я Расулаллахи, эй Алланын элчиси, намазга келиңиз» деп айтчу.
Сунан ибн Маджа китебинде Азирети Билал разияллаху анхудан төмөнкүдөй рабаят этилет. Ал багымдат намазынан кабар берүү үчүн сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кызматына келген. Ага сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам уктап жатат деп айтылганда, ал разияллаху анху ас-салату хайрум минан наум, намаз уйкудан жакшыраак деп айткан. Башка бир рабаят боюнча сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: «Эй Билал, бул кандай сонун сөздөр? Аларды багымдат намазына чакырган азаныңызда кошуп алыңыз» деп айткан. Хузур Анвар Азирети Билал разияллаху анху жөнүндө айтыла турган дагы айрым окуялар бар. Аларды иншаллах эмкиде айтып берем деди. Ал Азирети Кутбанын 2 бөлүгүндө 4 маркумду эскерип, алардын гайып жаназа намазын окутаарын жарыялады. Биринчи эскерилген адам Улуу Британиядагы Жами Ахмадия университетинин студенти, Бельгиянын тургуну урматтуу Рауф бин Максуд мырза болчу. Ал 4-сентябрь күнү мээш эшигинин айынан көз жумган. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Маркум 2018-жылы Жами Ахмадия университетине окууга тапшырган. Маркум мүнөзү ачык, жакшы сүйлөгөн, вакфтын баркын түшүнгөн, халифатты сүйгөн, өтө акылдуу, укмуштуудай жөндөмдөргө ээ жигит болчу. Экинчи жаназа Пакистанга караштуу Исламабад районундагы Ахмадия мусулман жааматынын амиринин орун басары урматтуу Зафар Игбал Курайши мырзаныкы болчу. Маркум 3-сентябрь күнү 87 жаш курагында каза болгон. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Анын чоң атасы Убайдулла Курайши сахиб убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын сахабасы болгон. Маркум кесип боюнча инженер болчу жана 1994-жылы инженер катары мамлекеттик кызматтан пенсияга чыккан. 1998-жылдан тартып 2019-жылга чейин Исламабаддагы Ахмадия мусулман жааматынын амиринин орун басары болуп кызмат кылган. Хузур Анвар маркум жан аябастык жана карапайымдык менен иштеген кызматчы болгон деди. Үчүнчү эскерилген адам Сенегалдагы Сыйлук Абни Кабажа Кате мырза болчу. Ал 24-август күнү 85 жаш курагында каза болгон. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Маркум 18 жылга чейин өлкөнүн парламентинин мүчөсү болгон. Ошондой эле ага Сенегалдагы Ахмадия мусулман жааматынын борбордук мажлис Амиласында тышкы иштер боюнча катчы болуп кызмат кылуу мүмкүнчүлүгү насип этилген. Ал өтө эр жүрөк, ыкластуу, халифатты сүйгөн, меймандос, жогорку деңгээлде саясий жана административдик чеберчиликке ээ болгон. Кийинки эскерилген адам Пакистандын жогорку сотунун адвокаты урматтуу Мубашар Латиф мырза болчу. Ал 5-май күнү 85 жаш курагында көз жумган. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Маркум 17 жыл Лахор шаарына караштуу Файсал Таун аймагындагы Ахмадия мусулман жааматынын президенти болгон. Ага Пакистанда жааматыбыздын адвокаттарынын тобунун мүчөсү болуп, жогорку деңгээлде кызмат кылуу насип этилген. 1974-жылы ассамблеяда жааматыбыздын өкүлү болуп катышкан 3 адвокаттын бири болгон. Пенджаб университетинин юридикал колледжинде 46 жыл бою сабак берүү милдетин аткарган. Маркумдун артында аялынан тышкары 6 кызы жана көптөгөн неберелери калышты. Хузур Анвар бардык маркумдардын кечирилүүсү жана даражаларынын жогорулоосу үчүн дуа кылды.